Кудайдын тынчтыгы болсун, Иса Машаягыбыздын тынчтыгы ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдө, үй бүлөңүздөрдө, мекениңиздерде орун алсын. Кудайга рахмат анын ырайым сааттары үчүн. Биз кайрадан Кудай Теңирдин ыйык жазуусуна көңүл чордонубузду, көңүлүбүздү бөлөбүз. Ушул ырайым сааттарында Кудайдын сөзүн алып, аны окуп, чогуу ой жүгүрткөндөн өткөн бакыт барбы? Кудайдын сөзүн окуганда эч кимди ашкерилбейсиң. Эгерде бирөө менен өзүнчө күнүмдүк темалар менен сүйлөшүп калсаң, сөзсүз түрдө бирөөнү айыптайсың, бирөөнү жаманаттайсың, ушакташасың. Ошентип тигини да күнөөгө батырабыз, өзүбүз да күнөөгө батабыз. Ал эми Кудайдын сөзүн окуп, бир гана аны менен ой жүгүрткөн адамда андай нерсе болбойт. Анткени Кудайдын сөзү адамды чектеп турат, адамды багыттайт, адамды өзгөртөт, адамды ушул Кудай Теңир чектеп койгон сызыктан чыгарбайт. Эгерде адам Кудайдын сөзү менен жашаса, ошол боюнча иш аткарса. Бүгүн дагы Кудай Теңир бизге маанилүү сабактарын бизге үйрөтөт. Текст, анын жазуулары бизге баяндайт. Ошондой темалардын бири, жашообузга керек болгон темалардын бири, Кудай Теңирим өзгөрүүнү менден башта. Кудай Теңирим өзгөртүүнү менден башта. Бул кандай тема болду? Качан биз ушул жашообузда жашап турган кезде көпчүлүк учурда биз көрүнгөндү айыптайбыз. Жакыныбызды, жакын санаалаштарыбызды, же ушул Ыйсадагы менин бир тууганымды мен айыптап баштайм. Анын бир туура эмес жагын көрөм, анын бир кемчиликтерин көрөм, же кайсы бир адамдын мен кемчиликтерин көрүп, ошол кемчиликтерин өзүм көрүп, өзүм тынып эле, ушундай турбай деп калсам гана, ал кемчилик менен, анын туура эмес жактары менен мен башкалар менен бөлүшөм. Ал адам болбосо эч нерсе менен кабары жок, бирок башка адамдын жашоосун алып келип туруп, мен тигил адамга айтып берем. Бул такыр туура эмес. Кудайдын алдында бирөөнүн жашоосун туура эмес ишин болобу, же биз кайсы бир жетишкендиктерин болобу, ошол нерсени алып туруп, анан бирөөлөргө айтып баштасам, бул так даана эле аны айыптоо, жакынына кыянаттык, жамандоо, ушактоо ол эсептелинет. Бул Кудайдын алдында туура эмес. Бирок ыйык жазууда жазылган, так жазылган, сен өзүңдүн көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөй туруп, анан бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды кел алып салайын деп кантип айтасың дейт. А дегенде сен өзүңдүн көзүңдө эмне тургандыгыңды көр, анан башкаларга айтасың. Башкача айтканда, өзгөрүүнү, оңдолууну, бир калыпка келүүнү өзүңдөн башта дейт. Мен ыйык жазуудан негиз катары Лукадан болгон жакшы кабар 18 бөлүм 9 аяттан ылдый окуп бергим келет. Өздөрүн адил адам эсептеп, башкаларды басынткан кээ бир адамдарга да Ыйса мындай үлгү насаат аңгеме айтты. Эки адам сыйыныш үчүн ибадатканага кирет. Алардын бири фарисей, бири салык жыйноочу экен. Фарисей туруп алып, ичинен мындай деп сыйынат: Кудайым, сага ыраазымын. Анткени мен башка адамдарга окшоп талаптанбойм, жамандык кылбайм, ойноштук кылбайм жана мына бул салык жыйноочудай эмесмин.
Мен жумасына 2 жолу орозо кармайм. Тапкан бардык келешемдин 1/10 бөлүгүн берем. Салык жыйноочу болсо алыс туруп алып, асманды кароого да батынбастан көкүрөгүн койгулап, Кудайым, мендей күнөөкөргө ырайым кыла көр деп сыйынат. Силерге айтып коеюн, фарисейге караганда бул адам Кудай алдында көбүрөөк акталып үйүнө кетти. Анткени өзүн өзү көтөргөн адам басынтылат, ал эми өзүн басынткан адам көтөрүлөт. Ошол жерде Ыйсанын дорунда дагы адил адамдар, өзүн адил адам эсептеген адамдар болгон экен. Бирок алар сырткы көрүнүшү боюнча башкаларга адил көрүнгөнү менен, Ыйса болсо алардын жүрөгүн аныктап койгон экен. Эбак эле. Ыйса Кудай болчу. Ал Ыйса жөнөкөй пайгамбар болгон эмес. Кезинде пайгамбарлар дагы бирөөлөрдүн оюн билген, пландарын көрбөстөн алыстан эле билген. Бирок бул жерде пайгамбарлардан да чоң бирөө турат. Ыйса ошондой адамдарды ал абдан жакшы билген. Ошондо Ыйса айтып атат: мен силер жакшы түшүнө алышыңар үчүн бир мисал келтирейин, бир аңгеме келтирейин. Силерге түшүнүктүү болуш үчүн деп бир мисал келтирип атат. Ал жерде 2 инсанды, 2 адамды мисалга алды. Бири фарисей, ал эми бири салык жыйноочу. Келгиле, ушул фарисей ким дегиле? Демек фарисей өзүнүн сөзү боюнча бул жерде ушинтип сыйынып жатат. Анын сыйынуусу туура беле? Анын сыйынуусу туура болчу. Анткени ал сыйынганына жараша, ошол сыйынганында айтылгандай, актангандай ал иш кылчу. Ал мындай дейт: фарисей туруп алып, ал сыйынып атат: Кудайым, сага ыраазымын. Мен жамандык кылбайм дейт. Биринчиден ал бирөөнү өлтүрүп, бирөөнү ушундай кылып кылбаса керек. Фарисейлер чындап эле Кудайдын мыйзамын мыкты билген инсандар болгон. Алар ошол боюнча жашаганга аракет кылышкан. Мен ойлойм, бул чындап эле жамандык кылып, бирөөнү өлтүрүп, бирөөнү бир ушундай уруп сокпосо керек. Андан кийин ойноштук кылбайм дейт. Булар дыккат деген кыргыздын сөзү бар. Бул кунт коюп деген сөз, өтө маани берип деген сөз, көңүл коюп деген сөз. Изилдеген Кудайдын жазуусун, ошол боюнча жашаганга аракет кылган. Демек, Кудайдын сөзүндө ойноштук кылбагыла деген сөз бар, ошол мыйзамды сактаган ал. Андан кийин мына бул салык жыйноочуга окшоп мен андай жашоомду өткөрбөймүн. Мен андай эмесмин. Мен буга окшош эмесмин. Андан кийин айтат: мен бир жумада 2 жолу орозо кармайм. Классикалык түрү же жөнөкөй түрү ошондой эле библиялык орозо бар. Демек, орозо 2 түргө бөлүнөт. Ыйык жазуу бизге бир эле түрүн ачып берет орозону. Бирок бүгүнкү күндө адамдар биз классикага айландырып алдык. Бул деген сөз жөнөкөй түрү. Мен Кудай алдында канча саат тамактан баш тартып, ошол убакытымды Кудай алдында туура өткөрөм. Кудайга арнай алам. Кудай менен ошол сааттарым баарлашуу болот. Кудай менен канча саат баарлашуу кыла алам, мамилемди түзө алам. Бирөөнүкү 5 саат, бирөөнүкү 10 саат, бирөөнүкү 1 күн, 2 күн, 3 күн жана башка. Библиялык түрү орозо деген сөз. Мен мына бир 2 сууну ичтим азыр. Болду. Оозумду жаптым. 24 сааттан кийин ачам. Ким ушинтип орозо кармайт? Бул олуттуу орозо. Демек, ошондой орозодон бул бир жумада 2 жолу кармайт экен.
Демек ал дайыма стабилдүү, туруктуу, өзүнүн сөзүндө айткандай жасап келиптир. Демек фарисейлердин көз карашы боюнча биз ушундай түз карасак, анда чындап эле фарисейлер жогорку планкада, жогорку тепкичте экен. Бирок Ыйса Теңир экинчи адамды мисал кылып атат. Ал салык жыйноочу эле. 13-аят. Салык жыйноочу болсо алыстырып алып, асманды кароого да батынбастан көкүрөгүн койгулап, Кудайым, мендей күнөөкөргө ырайым кыла көр деп сыйынат. Ал бир эле аятта салык жыйноочунун сыйынуусунда кыскача үзүндү сөздү Ыйса Теңирибиз айтты. Салык жыйноочу бул айына ошол жердин ар бир регионго, ар бир районго, ошол жердеги айыл кыштактарда салык жыйноочулар болгон. Бир нече салык жыйноочу болушу мүмкүн. Ал салык жыйноочулар барып, ошол жергиликтүү жерлерге барып, элдерден акча алып турушкан. Налог, салык жыйнап турушкан. Эми элестеткиле, бүгүн мен 1000 сом тапсам, ошол 1000 сомдун аны мээнет менен тишимдин кирин соруп, ушул тырмагымдын кирин соруп, ушундай деп коет го кыргызда сөздө. Башка айтканда, чекемден тер коюлтуп, бирөө шахтада иштеди, бирөө дворник болуп иштеди, бирөө оор жумуш кылып 1000 сом тапты, 12-15 саат иштеп. Анан салык жыйноочу келип, кокоюп келип туруп, ошоноңдун 1000 сомуңдун бир 200 сомун же 100 сомун алып алды. Россияда тапкан кирешеңдин 13%-ын кармайт. Кыргызстанда канча пайыз экен билбейм, 10% деп коеюн, 1100 сомун кармайт анын. Жөн эле келип алып алды. Ким жакшы көрөт аны? Салык жыйноочуну баардыгы жакшы көргөн эмес, сүйгөн эмес. Бирок мамлекеттин адамы болгондуктан ага берүүгө алар эмне болгон? Милдет болгон. Айла жоктон берген. Ушундай сөз бар го. Ошол нерсеге бергенге алар эмне болуп калган? Мажбур болгон. Болбосо мамлекет аларды айыптап, камат коюшу мүмкүн. Демек салык жыйноочунун иши ошол. Элдерден акчаны топтоп алып, мамлекетке өткөрүп бериш керек. Бирок салык жыйноочулар андай болгон эмес. Салык жыйноочулар белгиленген талаптан да көбүрөөк салык алышкан. 100 сом деп мамлекет белгилесе, алар 120 сом алышкан. 20 сому моореке капчыкка кетет. Демек фарисейлер салык жыйноочунун ким экендигин абдан жакшы билген. Анан экөө ибадатканага келип, ана сыйынып жатпайбы? Ошондо фарисей айтып атат. Жана фарисей аягында мен тапкан кирешемдин 1/10 сага берем дейт. Фарисей канча киреше таппасын, бир жумадабы, бир күндөбү, бир айдабы, бир жылдабы, Кудайга сөзсүз түрдө ошол тапкан кирешесинин 1 миллион сом тапса, 100 миңи Кудайдык болгон. Сөзсүз түрдө Кудайга берген. Эми артыкчылыктарын салык жыйноочу менен фарисейди салыштырып карап келгенде, адамдык көз караш менен алып караганда, салык жыйноочу ушул жерде болсо, деңгээли фарисейдики тээяка кетет. Чындап эле фарисей ал Кудайдын алдында актана алмак. Бирок Ыйса мындай деди. 14-аят. Силерге айтып коеюн. Фарисейге караганда бул адам Кудай алдында көбүрөөк акталып үйүнө кетти. Анткени деди Ыйса Теңир, ким өзүн көтөргөн адамды Кудай басынтат. Ким өзүн басынткан адам жогору көтөрүлөт. Не үчүн? Эмне үчүн Ыйса Теңир фарисейди ал жерде актап салган жок? Молодец, азамат, баракелде, жарайсың. Ошонуңдан жазба. Ондуңду бересиң, азаматсың. Жумасына 2 жолу орозо кармайсың, ай азаматсың, баракелде. Сендейлер аз. Ишембини сактайсың.
Сен талаптанбайсың, жамандык кылбайсың, ойноштук кылбайсың. Туура да мынтип алып караганда, мындай караганда туура иш кылып атпайбы? Тетигил болсо тиге караганда, коррупционерге караганда. Бирок Иса ал бир нерсени эске алды. Бир нерсени. Салык жыйноочу: Кудайым, менди күнөөкөргө ырайым кыла көр деди. Салык жыйноочу өзүн салык жыйноочуну да алып караганда жакшы жактары болушу мүмкүн. Бирок Кудай алдында келип туруп, ал өзүн басынтуу менен: Кудай, мени кечир. Мендей ырайымга ырайым кыла көр. Асманды кароого да батынбастан, көкүрөгүн койгулап, ал кечирим сурады. Демек, Кудай Теңирдин алдында өзүн басынткан, күнөөсүн мойнуна алган адам ал жогорку деңгээлде болот экен. А фарисейчи? Ар бир адам күн сайын күнөөлүү иштер жасайт. Фарисей баягы иштерди жакшы жасашы мүмкүн эле. Бирок фарисейлердин кемчиликтери бар эле. Алар кожо көрсүн, эл көрсүн деп ачык жасачу. Ошондой эле фарисейлер эки жүздүү болушкан. Ыйса айткан эле: силер табагыңардын сыртын актап тазалайсыңар, сыртынан караганда жалтылдап көрүнөт, бирок ичи мүрзөгө толгон деген эле. Фарисейлердин көзгө көрүнбөгөн дагы ушунчалык көп кемчиликтери бар эле. Бирок мейли аны да эске алалы, жакшы жактарын да эске алалы. Бирок Кудай Теңир туура көргөн нерсе, Кудай Теңирдин алдында өзүңдүн артыкчылыгыңды алып туруп, мен мынандай жасадым деп эмес, Теңир, мени кечир. Кудай Теңирдин жарыгынын алдында ар бир адам күнөөкөр. Күнөөм жок деген адамдагы, артыкчылыгым толтура деген адамдан дагы эмне табылат? Айып табылат. Бирок фарисейге салыштырып көрөлүчү. Жок эле дегенде мен фарисейдей иштерди аткара аламбы? Ким жумасына орозо кармайт? Жок дегенде бир жолу. Бул суроо мага да тийишелүү. Жана сиздерге да тийишелүү. Ар бирибизге. Берип көрөлүчү. Эгерде фарисейдей орозо кармап жатсам, ондугумду туруктуу берип жатсам, ойноштук кылбасам, жамандык кылбасам, көзүм менен ойноштук кылбасам, анда бул жакшы. Анда ошол боюнча жашаш керек. Бирок мен текеберденип жатсам, Кудай, менде такыр кемчилик жок. Мына ушул жерден чоң жыгыл башталат. Качан өзгөрүүлү менден болсун дегенде, бул деген сөз башкалардын кемчилигин жаап салуу. Бирөөнүн кемчиликтерин айыптап, дегенде ал ошол адамдын өзү менен кеңешпестен, сүйлөшпөстөн бирөөлөргө жарыялап, өзүбүздү укушунчалык ак эсептеп, ыйык эсептеп, ошол эле кезде башкалардын кемчиликтерин бирөөгө айткан кезде Кудай алдында өтө чоң күнөөгө атып жатам. Ушак айын кептер. Мейли бирөөнүн кемчилиги болсун, жакынымдын кемчилиги болсун. Бирок сенин аны менен ишиң эмне? Эгерде сага ал бирөө кыянаттык жасаса, же сизге, анда ыйык жазууда айткан: жакының менен барып элдеш. Бул библиялык принцип, Ыйсанын принципи. Жакының менен барып элдеш. Барып жараш, барып сүйлөшүш керек. Такырага болбосо, ага дагы, буга дагы, үчүнчүгө да, төртүнчүгө да бөлбөсө, анда Библияда жазылган, Матай 18. Бирок көбүнесе 98%
Биз алыстан бирөөнүн кемчилигин көрүп, ошол адам менен тактап билбей туруп, жаны менен кеңешпей туруп башкаларга айтканыбызда менде суроо турат. Эгерде ким айыптап жатса, анда ошол жерден тоо кылыш керек. Анткени айыптоо бул жакыныңа карата кыянаттык. Бул ишенгендерге дагы, ишенбегендерге дагы таандык. Кудай Теңир адамдарды сүйөт. Биринчи өзгөрүүнү өзүнөн баштаган, тоо кылууну өзүнөн баштаган адамдарды. Бирок мындай кылбаш керек. Мен тоо кылып, анан айыптасам болот эмес. Кечирим алып, анан жок. Эгерде жакыныбыздын бир кемчилигин көрүп калчу болсом, аны шап барып бирөөгө айтып салуу эмес, дароо барып бирөөгө жеткирип эмес, же жетекчинин кулагына эмес. Эгерде аны өлүмгө жетелеп бара жаткан нерсе болсо, дегенде сыйынып, анан жетекчиге барып акырын айт, жамандап эмес, жал оору менен. Эгерде өзгөрүүлүү менден болуп жатса, мен өзүмдү басынтып жасам, сенин өзгөрүлгөндүгүңдү көргөн адамдар сенден мисал алышат. Сени карап өзгөрүлүп жаткан турбайбы деп. Бир үйдө бир тууган жашаптыр, квартирада. Бирөөсү экөө жашап, анан бирөөсү дайыма туруп эле ошол өзүнүн ишине кетчү экен. Төшөгү башкасы жыйналбай калчу экен. Кийимдери, төшөгү башкасы. Экинчи бир тууган турат. Анан өзүнүкүн жыйнайт, анан тигиникин да жыйнап коет. Бир жыйнайт, эки жыйнайт, анан үчүнчүсүндө ушунчалык нерв болот экен да. Анан ушинтип бир күнү келгенде айттыр, бир айтайын ушунун бетине. Кантип ушул жашап атат өзү деп чыдабай анан айтайын дегенде рух токто дептир. Токто, шашпа. Анан рух оозун жаап тур, токтотуп тур. Тескеринче рух ага сүйүү жүрөгүн бериптир. Унчукпай жыйнап кое бер. Жыйнайт экен, бир ай болот экен, 2 ай болот экен, бир нече ай өтүп кетет. Анан бир күнү жанагы эсине келип турганан, мен дайыма ушул төшөгүмдү жыйнабай кетем. Көп болду дептир. Бирок мен байкадым, келсем баардыгы иреттелип калган. Төшөктөрүм жыйналуу. Буну ким кылып коюп атат? Анан жанындагы шеригинен сиз жасап коюп атасызбы десе. Ооба, кызалат болбо. Сен ишиң болсо барып жасай бер. Мен өзүм жыйнап коем. Кызалат болбо. Мага оорчулук эмес. Деп айтканда жанагы бир туугандын жүрөгүнө ушунчалык баягы канжар сайылгандай деп коет го, ушундай бир ичинен бир кан өтүп кетиптир да. Бул деген сөз мындай ушунчалык ашкереленгенде адам жаман болот да ичинен. Анан аябай уялыптыр. Бул деген сөз кирерге жер таппай калды деген сөз бар кыргызда. Анан ушунчалык беттери кызарып, эртеси күндөн баштап өз жыйнап баштаптыр. Тигил адам ал өзүнүкүн жыйнаган, айыптаганга 100% укуга бар эле айтканга, бирок рух айтты, шашпа деди. Көрсө, рухтун максаты, Кудайдын максаты, эгерде ошол адам балп эт ошол жерден айтканда тигил өзгөрүлмөк эмес. Бирок адамдын өзгөрүүсүнө бир нече убакыт талап кылынды. Тигил адамга рух жардам берди. Шашпа деди. Ошентип тигил бир тууганды утуп алды. Ал ашкереленди рух тарабынан. Кудай сонун кылып, керемет кылып аны тарбиялап койду. Демек, Ыйса дагы бүгүнкү күндө өз жашоосунда эч кимди айыптаган эмес. Кызмат кылууну өзүнөн баштаган, ал өзү кул болуп келген филиппиликтерге жазылып жатат. Ал шакирттери тескеринче кызмат кылыш керек эмес беле? Ал ошолордун шакирттеринин бутун жууду. Бул деген сөз улуу инсан, Кудай, ал жерге түшүп адам болуп, бул өтө керемет мисалды үлгүнү көргөздү. Эми ошол үлгү менен кадам таштаган ар бир уул кыз, ар бир ишенген адам, ар бир адам туура жолго, туура багытта бара жатат.
Кудайым ар бириңиздерге түшүнгөнгө жардам берсин. Өзгөрүүлү менден башталсын. Амин.